Кыргызстандын алгачкы президенти Аскар Акаев кайтып келди. Бирок көпчүлүк анын убагында болгон окуяларды эсинен чыгарып койгон сыяктуу. Ал тургай азыркы бийликтагы Аскар Акаевден кумтөр иши боюнча сурак алып, калган иштери тууралуу үн каткан жок. Алардын эң ана башында турган Аксы окуясы дагы ошол убактагы президент Аскар Акаевдин кийлигишүүсү менен болгон. Ал каргашалуу окуяда өз агасынан айрылган Самсалы Четимбаевден Аскар Акаевдин келиши жалпы Аксы окуясынан жабыркагандарга кандай абал тартуулаганын билип көрдүк. Акаевдин Кыргызстанга кайтып келиши, эгер Акаев Кыргызстанга кайтып келе турган болсо, эң биринчи кезекте Аксы окуясы боюнча жооп бериш керек. Андан кийин гана кумтөр маселеси боюнча жообун айтыш керек. Биз унутуп калган жокпуз да, арадан көп убакыт өткөн жок, 16 жыл өттү. Мамлекеттин туңгуюкка батышына, коррупцияга батышына, кумтөр алтын кени канадалык мафиянын колуна тийишине, Аксы окуясынын чыгышына Акаевдин түздөн түз күнөөсү бар. Акаев ага чейин баш мыйзамды бир канча жолу алмаштырып, бийликте калуунун арга амалын ойлоп таап, бийликте кармалып келген. Именно Аксы окуясынын чыгышы дагы өзүнүн бийликте калып калуу амалдарынын бири болгон. Күч менен болсо дагы элди коркутуп, атып болсо дагы, өлтүрүп болсо дагы ошол сцена менен бийликке калып калуу аргасын кылган. Бул жерде чек ара маселеси бар. Үзөңгү кууштун Кытайга жашыруун келишим менен берилип кетишинин себебинен чыккан бул жаңжал болгон. Үзөңгү кууш кошумча келишим менен жашыруун Кытайга өтүп кеткенин билинип калгандан кийин Акаевга импичмент жарыялоо демилгесин көтөргөн Бекназаровду камайт ал, Аксыдан чыккан депутатты. Анан Бекназаровго боштондук бергиле деген Бекназаровдун колдоочулары митинг, пикетке чыкканда, ошо Аксыда, Бузбек айылында Акаевдин башында турган бийлик, күч өргөндөр, күч колдонуп, өз элине автомат колдонуп, алтоон атып салган. 100дөн ашыгы жарадар болгон. Эң чоң Акаевдин кылмышы ушул. Ошол бүгүнкү бийлик Акаевга суракты мына так ушул жерден башташ керек. Анан кийин кумтөр турат. Адамда эң биринчи баалуулук бул адамдын өмүрү. Ал жерде бейкүнөө адамдар кырылган. Акаев азыркы учурда келгенде бул Аксы окуясы эч кандай көтөрүлгөн жок да. Кумтөр боюнча эле каралат деп атат биздин маалыматтар боюнчачы азыркы келишимде. Менин жеке пикиримде Акаев ошол Акаевдин жеке пикиринде кече күнү сүйлөгөн сөзүн мен да уктум. Кумтөр боюнча гана жооп берип, жоопкерчиликтен кутулуп, бири-бириге чыгып кетейин деп атат. Чыга албайт. Тарых деген бар, убакыт деген бар, мезгил деген бар. Баары бир жооп берет. Бул эң биринчи күнөөкөрлөр, Аксы окуясынын чыгышына эң бир күнөөкөр адамдын эң ана башында ушул Акаев турат. Бул күнөөлүү. 2005-жылы күнөөсү жок болсо качпайт эле да. Мына эскерте 16 жыл өткүзүп туруп анан кийин келип атат. Өзүндө ойлоп атат окшойт. Элдер унутту, эскирди, билинбей кетти деп. Жок. Андай эмес. Ошо Акаевдин бийлигинин кесепетинде ошо атаңыз кабык деп каза болуп туруп бул кылганы үчүн агаңыз, Акаевди кечире аласызбы? Жок. Кечиришке мүмкүн эмес бул окуя. Кечирилбей турган иш. Акаев кечирим сураш керек. Кылган күнөөсүн мойнуна алыш керек. Анан жазасын тартыш керек. Ошондо гана бардыгы талапка ылайык болот, мыйзамга ылайык болот. Ошондо баягы мыйзам чегинде жазасын алыш керек. Кечээ Акаев өзүнүн сөзүндө бир жумадан кийин кетем деди го. Анан азыркы бийлик аны кетиреби же кетире албайбы, сиздин пикириңиз?
Мен бүгүнкү бийликтин ушул кадамын дагы мен дагы түшүнбөй турам. Эгер суроо болсо мен дагы берет болчумун ушуну. Эмнеге кетиш керек? Кылгытты кылып, адамдарды өлтүрүп, анан кетип калыш керекпи? Жок, жооп бериш керек. Келдиби? Колго түшүп, мына өзү келдим деп атат, алып келдик дешип атат. Кандай болгондо да келди Кыргызстанда. Эми чыкпаш керек, жоопту бериш керек. Эгер чыгара берсе, кете бере турган болсо, анда бүгүнкү бийликтин абийиринде болот бул иш.